Мындан 29 жыл алдын Ооган жериндеги кандуу майданга өлкөдөн 7141 жоокер аттанган. Алардын 252си курман болуп, 4 жоокер дайынсыз жоголгон. Ал эми калган 585и үйлөрүнө согуштун түрдүү жарааттары менен кайткан. Бүгүнкү бейпил жашоо өлкөдөгү тынчтык үчүн жеткинчектер ардагерлерге ыраазычылык билдирип, ыр бийин тартуулашты. Сахналаштырылган согуштагы окуялар, жаш өспүрүмдөрдүн согушта курман болгон жоокерлерге арналган ырлары ардагерлердин көзүнө жаш тегеретти. Курман болгон теңтуштарын бир эстеп кайгырса, наристелердин күлкүсү жаңырып, тынчтык өкүм сүрүп жаткандыгы биздин жеңиш деп сыймыктанып олтурушту. Ошол убакта биздин ушул элибиз, жерибиз жакшы жашасын үчүн ошол жакта кызмат кылганбыз. Интернационалдык милдетибизди аткарганбыз. Ошон үчүн биздин элибиз азыркы убакта жакшы жашап атат деп ойлойм. Жана айтып кеттим, согуштун эч жакшысы болбойт. Ошон үчүн мына бүгүнкү күндө мына ушул советтик аскерлердин Ооганстандан чыгып кеткенине карата мына Ош шаарында, Ош областында, мектептерде, вуздарда, аскер бөлүктөрүндө ушундай Ооган согушунун ардагерлери менен жолугушуулар көп болуп атат. Негизинен эми биздин жаштарыбызга каалап кетебиз. Мынакей согуш болбосун, согуш эч качан жакшылык алып барбайт деп. Ушу балдарыбыз мектептерде, институтта жакшы илим билим алышып, дүйнө жүзүнө ошол өзүнүн илими менен, билими менен жанагы спорттук мелдештерге катышып, ошол жерден алтын, күмүш медалдарды алып, ошол жерден ошол биздин кыргыз элинин, кыргыз мамлекетибиздин туусун бийик көтөрүп, ошо жакшылыктары менен таанытабызын каалайбыз. Келечек муундун мекенди сүйүп, анын кадырын сезе билүүсү үчүн мындай иш-чаралардын орду чоң. Алар ата мекенди сүйүү жана аны аздектөө эмне экендигин, согуш кандай экендигин ардагерлердин өз оозунан угат. Бизден кийинки муундарга, келечек ээлерине баягы жолугушуудагы эң негизги максаты баягы тарбиялык маанидеги ошол убакта кыйынчылыктарды, тынчтыкты кантип алып келгендиктери жөнүндө буларга түшүндүрүп барбасак, анда буларга мекен, ата-энени урматтоо, мекенди сүйүү деген сезимдери акыркы убактарда тайып болуп бара жатат. Ошол максатта жылда биз мына ушул 14-15 күнү улуу ардагерлердин шаардык, анан облустук ардагерлерди чакырып жолугушууларды өткөрүп турабыз. Учурда Ош облусу боюнча 1200, Ош шаарынын өзүндө 413 Ооган согушунун ардагери бар. Согуштун залакасын толук төлөп бере албаса дагы, мамлекет аларга ар ай сайын 7000 сомдон стипендия берет. Ооруканада бекер дарылануусуна шарт түзүлгөн. Жылдыз Капарова, Мунарбек Темир уулу, Самат Сайдаматов, жаңылыктар.